Кезектеги достор, ушул эле немец унааларды көрсөтүүнү уланып жатабыз. Бул экинчи бөлүк, сектор 5. Жанагы видеодо көрдүңүздөр, 170 миң сомго негизи 300 миң сом деп жаткан Nissan Primera чыкты, арзанбады. Ошол сыяктуу бул видеодо дагы арзан машина чыгып калышы мүмкүн. Видеону аягына чейин көрүп туруңуздар. Бүгүн уже 4 декабрь болуп калды, 2021 жыл. Шайлоо дагы өттү, эми эл баары эле баягы эле жумушуну баштап атат. 240 миң сом дейт. 1.8 моно, 93 жылкы. Электро көтөргүчтөр пробег 161 миң километрди көрсөтүп жатат. Дөңгөлөктөрү кышкы жакшы абалда, Golf 3-4-дүн бирөөсү десек болот. Кузуунда азыркы учурда туугандар жумушу жок экен. Ушундай титанскада. Passat B4 универсал автоунаасы өтө жакшы абалда, ушундай титан кышкы дөңгөлөктөрү менен жылы 96 1.8 моно механико. Негизги азыр өзүнүн айтылыш баасы 220 миң сом дейт. Пробег 396 миң километр жүрүптүр. Азыр Passat'ын ээси дагы ушул жерде. Эмне жумуш бар байка? Только айдаш керек. Бул отурган канча болот? Бул отурган баасыны сүйлөшөбүз дейт. Номерге чалып сүйлөшүп көрүңүздөр. Audi B4 92 жылкы 2 моно механико. Долларга жазыптыр, $2300 дейт. $2300. Туугандар, бул дагы абалы жакшы, дөңгөлөктөрү кышкы. Audi 100 переходка 90 жылкы 2.3 бензин. Коробкасы механика 195 миң сом. Ушул номерге чаласыздар. 195 миң сом. Бул жерде дагы бир жакшы абалда Volkswagen Vento автоунаасы 227 миң километр жүрүптүр. Жылы 93, 1.8 моно, 270 миң сом. Күмүш түстө Audi S4 автоунаасы 91 жылы 2.8. Баасы $2300 сурап жатыр. Дөңгөлөктөрү кышкы. Абалы жакшы. Азыр салонун ачып көрөлү. Электро көтөргүчтөр, коробка механика. Пробег 287 миң километрди көрсөтүп жатат. Усунда люк дагы бар. Ээси сизби байка? Айтпайсыз байка, бул отурган баасы канча болот? Бул отурган 2-1ге берем. 2-1ге. Долларга $2100. Не жумуш бар? Жумушу жок, только айдаш керек. Бар жан драстап, таяр кылып коюн. Любой жака даяр. Только айдаш керек. Только айдаш керек. Только айдаш керек дейт. Кузууна эч бир жеринде жумушу жок. 2.8 да бул, а? 2.8 өтө живой 2.8 окшойт. Билбейм кандай экенин. Бирок туугандар чалып сүйлөшүп көрөсүздөр. Коробкасы автомат Opel Vectra автоунаасыны тартып көрсөтөлү. Жылы 98, 1.6. Сомго 297 миң сом деп жазыптыр. Салонун ачып көрөлү. Коробка автомат. Так, артын өтүп көрөлүчү. Арты ручной экен, ручной көтөрүп жүрөт. Кузуу жакшы экен, эң эле башкысы кузуу жакшы, коробкасы автомат болгондо дагы задний камерасы бар. Бул жакта Toyota Camry 30 кузов, боз түстөгү автоно, дөңгөлөктөрү кышкы. Өзү негизи булар японский жакта жылы жаңы унаалардын катарында туруш керек эле, бияка чыгып калыптыр, тартып коелу. Жылы 2004, 2.4, $7800. Audi A4 автоунаасы жылы 2001, объем 1.6 механика, биринчи ээси экен, эч кандай жумушу жок дейт, только айдаш керек. $4300. Дөңгөлөктөрү кышкы.
Дөңгелектер қашқы туғандар, көзуында жұмышы жоқ. Эми бул жерде жакшы абалда 124 Mercedes. Коробкасы автомат, жылы 95, объем 2, 300 000 сом. Азыр эми ээси жок болуп атат, мен сыртынан көрөйүн. Дөңгелектер живой экен, эң башкысы. Bir alt объемда Opel Zafira, дөңгелектер кышкы, жылы 2003, 1.6 эмес, 1.8 бензин, коробка механика, $4500. Passat B3 универсал, жылы 89 жыл экен тугандар. 1.8 инжектор, 185 000 сом дейт. Passat'ın салону 471 000 километрде көрсөтүп жатат. Бул жерде достор, күмүш түстө Mercedes 210 автоунаасы өтө жакшы абалда гаражда сакталган Mercedes чыгыптыр базарга. Дөңгөлөктөрү кышкы, жылы 99, 2.4 бензин, V-образка мотор, коробка автомат, расход жүзүнө 8-ден 12ге чейин дейт. Баасы көрүнбөй жаткан болсо, азыр мен биягына өтүп көрөйүн. Ага чейин мен алдындагы кузовундагы көрүп кетейин. Баасы $7,500. Ушул номерге чаласыздар. Гаражда турган, өтө сакталып турган жакшы Mercedes дейт. Салонунда көрөйүнчү. Ичинде музыкалар жаңырып атат. Дөңгөлөктөр кышкы, живой экен. Бул не жұмыш бар бұны? Айдаш керек. Только айдаш керек. Только айдаш керек. Комфорт. Ким ала турмаса да только бензин куюп кете бериш керек. Любой диагностика. Любой диагностика дейт. Мен бияктан да бир артынан салон көрөйүнчү. Ушу Mercedes өзүмө дагы жагып кетти, Mercedes'ин салону. Ушул номерге чаласыздар. Улантабыз. Hyundai Getz корейский 2002 жылкы 1.3 автомат $4500 тугандар. Коробкасы автомат. Getz'ти издегендер болсо көрүңүздөр. Артыңкы дөңгөлөктөрү бүт баардыгы азыркы учурда жайкы дөңгөлөктөрдө турат экен. Бул жерде Audi 6 автоунаасы 95 жылы 2.6 механика $4200. Телефон 0701 11 11 13 0701 11 11 13. Куплю автокатализатора без посредников получит 0706 90. Mitsubishi Charisma күмүш түстөгү автоуна. Коробкасы механика, жылы 98, 1.8. Басы долларга эсептегенде $3000 деп сурап жатыр. Азыр ачып салон көрөлү, электрокөтөргүчтөр. Пробег канча калды? Пробеги билбейм. 354 000 километр жүрүптүр. Абалы жакшы. Ошондо соң алмаштырганда канча болот болчу? 255 000 Болчу. Болушу 230 000ге берем. 230 000 сомго берем дейт ошону. Достар, бул жерде караңыздар 60 000 сомго Toyota Carina автонаасын берип берем дейт, бирок ээсинин номери калып тур мына жерде. Жылы 89 1.6 механика 60 000 сом. Эми мунун номери жок болуп атат. Кантип байланышка чыксак болот? После осмотра и анализа сварочной работы бесплатно. Телефон 0703 Это не ваш номер, да? 99 Ваш машина? 89. Ээси жок болуп атат, болсо номерин алмакпыз азыр. Mercedes 210 жакшы абалда, жылы 2000, объем 2.6 механика, баасы $5000. Коробкасы 6 ступка экен. Комплектация Elegance. Дөңгөлөктөрү кышкы.
Анын жанында 1.8 объемдо Passat көрсөтөйүн. Дөңгөлөктөрү кышкы, жакшы абалда. Коробкасы автомат, жылы 99, $4700. Ушул номерге чаласыздар. Мен биягынан дагы өтүп көрөйүнчү туугандар. Кузунда бир да жеринде өзүңүздөр көргөндөй эч бир жеринде жумушу жок. Бул жерде 1.8 объемдо жашыл түстө жакшы абалда Toyota Avensis автоунаасы 2000-жылкы $4900 же сомго 418 000 сом дейт. Коробкасы механико. Ушул номерге чаласыздар. Состояниясы жакшы дейт. Дөңгөлөктөрү жайкы. Салонду ачып көрөлү. Toyota Avensis. Кузунда бир да жеринде азыркы учурда жасай турган же жасала турган жери жок экен. Жакшы абалда. Улантабыз, бул жерде дагы бир Nissan Primera 2002-жылкы, объем 2, состояниясы жакшы. Дөңгөлөктөрү кышкы. Кожаный салон дейт, задний камерасы бар, баасы $4800. Электро көтөргүчтөр. Мында подогрев иштейт да бар, да? Коробкасы автомат, состояниясы өтө жакшы. Подогрев иштейби? Подогрев иштейт экен. Кожаный салон, состояниясы жакшы. Бир артында дагы мында стекло көтөргүчтөрү электрический экен. Кызуунда дагы жумушу жок. Номерге чалып көрөсүздөр. Биз эми 3-чү бөлүктү баштайбыз азыр. 3-чү бөлүктө дагы биякта машиналар көп болот. Номерге чалып сүйлөшүп көрүңүздөр.